Бишкектеги Комсомол көлү, алы шаардыктарга жакындыгы айрымдар үчүн жада калса кошуна экендиги менен өзгөчө. Саратандын салкын абасы болбогон аптабында Борбор калаанын миңдеген тургундары ушул жерге шашат. Чоң Чүй каналынан келген суу Пионер жана Комсомол деп аталган ушул көлдөргө толуп, андан ары агып чыккандан кийин Каражыгач багын сугарат. Баса Каражыгач демекчи шаардагы эң эле аянты чоң, ошол эле учурда тарыхы дагы алыстан башталган бакты Токой десек деле жарашчудай. Аны 1883 жылы Россиядан келген ботаник Алексей Фетисов негиздеген. Дарактарынын көптүгү менен Токойдогудай элес калтырган бактын тарыхына кийинки чыгарылыштарда токтолобуз. Азыр болсо кайрадан Комсомолго келсек, андагы сууга түшүү сезону менен кошо куткаруучулардын дагы жумушу башталат экен. Албетте бул жерде азыркыда сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай мынтип буйкаларды коюп, ушулардан алыс чыгып кетпеш үчүн, ушулардан алыс сүзүп кетпеш үчүн элдерди карап турабыз. Бул жерде элдердин коопсуздугун абдан карап атабыз. Себеп дегенде азыр чөгүп кеткен, жоголуп кеткен адамдар көп болуп атат. Ошол аркылуу ушулардын баардыгын карап, ушулардан кетирбешке жакшы өбөлгө түзүп аткан чагы. Бул жерди көпчүлүк жөн гана Комсомол көлү деп коюшат. Комсомолдон сырткары Пионер көлү дагы бар. Бирок андагы бир гана көлдүн аталышы Совет мезгилинен бери эле эл оозунда айтылып калган. Эмне үчүн Комсомол деп аталып калгандыгын советтик балдар жакшы билсе керек. Бир 1939 жылдын башында ошол кезде Фрунзе деп аталчу Борбор калаанын бийлиги тагыраагы анын Комсомол комитети шаарга жакын же ага жанаша жерге сууга түшүүчү жасалма көл куруу демилгесин көтөрөт. Аны колдоого алган тургундар дароо эле колдоруна кетмен көрөгүн алып жумушка киришет. Кала бийлиги жаштардын көл үчүн Каражыгач багынын түштүк тарабын ылайыктуу деп табат. Кыска убакыт аралыгында казылган көл 1939 жылдын 30-июль, демек мындан туптуура 79 жыл мурда салтанаттуу ачылган. Аны куруу демилгесин шаардын комсомолдору көтөрүп активдүү катышкандыктан ат берүүдө дагы унутта калган эмес. Кийин анын жанында Пионер көлү дагы пайда болгондугуна карабай, көпчүлүк аны азыркыга чейин Комсомол деп атап келишет. Нурбек Боркошев, Темирбек Рыскулов, Кутман таң көрсөтүүсү.